Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясына Түштүк Кореянын экономикасына эмгек сиңирген профессор Вон Гюхвандын 2075 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн альтернативдик стратегиялары Борбор Азиядагы хаб өлкө болуу жолунда аттуу китебинин бет ачары өттү. Анда автор Кыргыз Республикасы качан бай өлкөлөрдүн катарына кошулуп, башка өлкөлөрдү кууп жете аларын, ал үчүн кандай стратегияларды ишке ашыруу зарылдыгы боюнча ойлорун жазган. Иш чаранын жүрүшүндө китептин автору кыскача лекция өттү. Китеп англис жана орус тилинде басылып чыкты. Мен азыр Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясында кеңешчи катары иштеп жатам. Бул китебимди Кыргызстанда жүргөн учурда жаздым. Иликтөөдө узак мөөнөттөгү өнүктүрүү багыттары камтылды. Китепти экономисттер, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер колдонсо болот. Бакалавриат программасында, магистратуранын программасында жана ушул биздин башкаруу системадагы иштеген жетекчилерге ушул экономиканы өнүктүрүү жагын кандай башкача бир көз карашты колдонсо болот деп ушул сыяктуу кишилерге, эксперттерге менин оюмча ушул маанилүү да.